Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы кыргыздардын маданияты. Сабактын планы: материалдык маданият, байыркы таш балбалдар, кыргыздардын орто кылымдардан калган архитектуралык эстеликтери, Ташрабатты иликтөө, Кошой Коргон шаарчасы, Шах Фазил күмбөзү, Шырдакбектин чеби, кыргыздардын турак жайы, кыргыздардын кийим кечеси. Материалдык маданият. Материалдык маданиятка адамдын иш-аракетинин бардык түрлөрү жана натыйжалары, эмгек куралдары, турак жайы, кийим кечеси, тамак-ашы, курал-жарактары кирет. Кыргызстандын материалдык маданияты Теңир тоодон Куэн-Мунга чейин, Киндикуштан Кучага чейин тараган олтурукташкан элдин маданиятына үндөшүп кетет. Тарыхый маалыматтарда Жети суу, Теңир тоо, Памир, Түштүк Сибир жана Алтайдагы археологиялык маалыматтарга таянганда, Кыргызстандын материалдык маданияты сактардын, усундардын, хундардын, түрк-монголдордун материалдык маданиятынын улантуучусу болуп эсептелет. Боз Үй түбүндөгү көчүрүлмө турак жай усундарга да тиешелүү. Байыркы таш балбалдар. Биздин замандын 6-кылымында Алтайда жана Монголияда түрк мамлекети түзүлөт. Ички карама-каршылыктан 603-жылы чыгыш жана батыш болуп бөлүнүшкөн. Батыш түрк кагандыктын борбору Суяб шаары болгон. Кыргызстандын түрк кагандыгынын составына кириши менен таш балбалдарды коюу кеңири тараган. Балбал таштар граниттен, чаар таштан, аки таштан жана сленацтен чегилип жасалган. Балбалдар эки топко бөлүнгөн. Толку боюнун жана анын кийим кечеси, кооздук буюмдары, курал-жарагы даана берилген чоң тоголок скульптуралар. Ташка контурдук сүрөт менен башын, бет түзүлүшүн, айрым учурда бүт толку боюн берген жалпак балбалдар. Таш сөлөкөттөр 7-9 кылымдарда пайда болгон. 13-кылымдан кийин Теңир тоодо коюлбай калган. Балбалдарды коюп көмүү салты исламдын таралышынан кийин токтогон. Нарын, Ысык көл, Кемин, Чүй, Талас өрөөндөрүндө жүргүзүлгөн балбалдар табылган. Жүздөгөн балбалдар табылган. Ал эми Кетмен-төбөдө 2, Ош областында 5 табылган. Кытайдан 200дөн, Индиядан 40тан ашуун балбал таштар табылган. Ошондой эле Казакстандан, Алтайдан, Тувадан, Хакасиядан жана Монголиядан табылып жүрөт. Изилдөөчүлөрдүн арасында таш балбалдардын чыгышы жөнүндө эки көз караш бар. Таш сөлөкөттөргө түрктөр өзүлөрүнүн же өлгөндөрдүн кебетесин, тышкы көрүнүштөрүн түшүрүшкөн. Түрктөр өзү өлтүргөн душманынын тиги дүйнөдө ага кызмат кылчу кишинин келбетин чегишкен. Күлтегиндин эстелигинин эки жагына 2 километрге чейинки аралыкта катары менен таш балбалдар коюлган. Кыргызстандын орто кылымдардан калган архитектуралык эстеликтери. Өзгөн жана Бурана мунаралары. Мунара араб сөзү, которгондо жарык берүүчү, жер, маяк деген маанини түшүндүрөт. Мунаралардын пайда болушу ислам динине байланыштуу. Бурана мунарасы да, Өзгөн мунарасы да Карахандар дооруна таандык. Өзгөн мунарасынын бийиктиги 44,7 метр болгон, бирок жер титирөөдөн башы кулап түшкөн. Азыр бийиктиги 27,4 метр. Ал 4 бурчтуу подиумга таянып турат. Анын подиумунун ар тарабы 8,7 жана бийиктиги 90 сантиметр квадраттан турат. Цоколдун бийиктиги 5,1 метр. Анын да жогору жагы фонарь, чатырча болуп бүтөт. Тепкичтери бышкан кыштар менен кырынан коюлуп жасалган. Өзгөн мунарасынын кыш менен түшүрүлгөн рельефтүү орнаменттер менен айкалышып турат. Кыш коюнун даңдана ыкмасы колдонулган. 1923-жылы реставрацияланган. Бурана мунарасынын бийиктиги 40 метрге чейин жеткен, бирок башы жер титирөөдөн урап түшкөн. Азыр Бурананын бийиктиги 24 метр. Мунара бышкан кыштан тургузулган. Аны цоколунда устундар жаткырылган. Ичинде толгонуп чыгуучу кыш тепкичтер бузулбас үчүн үстүнө тактай төшөлгөн. Анын подиумунун эки текчеси бар. Ар тарабы 12,3 метр. Бурананын 8 кырдуу подиуму жайыгыраак келип, стволу оор, жогорусу фонарь менен бүтөт. Өзгөн мунарасы Бурана мунарасынан кийин тургузулган.
Ташрабад кербен-сарайы жөнүндө 1-16 кылымдын 2 жарымында Мухаммед Хайдар эскерет. Эстеликте ал 1408-1418 жылдары Моголстанды башкарган Мухаммед хан курдурган деп эсептейт, бирок анын орду так көрсөтүлгөн эмес. Казактын көрүнүктүү илимпоздо Чокон Валиханов Кашкардан кербен менен келе жатып 1859 жылы Ташрабадты көрүп өткөн. Ал имарат чополу саланец жалпак плита таштардан курулган. Узуну 12, туурасы 7 сажан. Узун коридордон улай тегерек зал, радиусу 5 метр. Үстү айдөөш тоголок болуп келет. Коридордун капталында жапыс эшиктер бар. Эстелик 40-41 бөлмөдөн турат. Бул имарат кыргыздардын сыйынуу жана курмандык чалуу жайы болгондугун жазган. Ташрабадты 1867-жылы орус окумуштуусу Северцов көрүп чыгат. Орус изилдөөчүсү Остен Секен менен сүрөттөп, планировкасын кандай материалдан курулгандыгын жазышкан. Эстеликти 1878-жылы Фетисов өз макаласында кербенчилер жана жолоочулар акысыз түнөп өтүүчү сапар мейманканасы сыяктанат деп эсептеген. Бардальд 1894-жылы Ташрабадты Атбашы шаары менен окшоштурган. 1937-жылы Зиманын жетекчилиги астында археологиялык экспедиция изилдеген. 1944-жылы Ташрабадты Бернштамдын жетекчилиги астында экспедиция иликтейт. Ал эстеликти кербен-сарай деп эсептеген. Ташрабадтын жабуусун карап турганда, өзүнчө бир жасалгалуу чоң боз үйдү тегеректеген көчмөндөрдүн таш болуп катып калган айылы элестейт деп жазган. Кошой коргон Ат башынын батышына карай 8 километр алыстыкта Кара Суу айылына жакын жерде жайгашкан. Уламыш боюнча бул шаарды Манастын насаатчысы Кошой балбандын ысымы менен байланыштырат. Алардын биринде өзүнүн мүлкүн көмгөн десе, башка вариант боюнча сырткы баскынчылар үчүн курдурган чеп дешет. Бирок шаардын тарыхына Кошойдун тиешеси жок. 1894-жылы Бардольд бул эстеликти байыркы Атбашы шаарына окшоштурган. 1937-жылы Зима жетектеген экспедиция жана 44-жылы Бернштамдын экспедициясы изилдеген. Алардын натыйжасында бул шаар 8-14 кылымдарга таандык экендиги далилденген. Шах Базил күмбөзү Кыргызстандын аймагындагы 11-14 кылымдарга таандык архитектуралык эстелик. Ал Алабы Кабар районундагы Гүлстан кыштагында жайгашкан. Күмбөз 4 чарчы формада, бышкан кыштан тургузулган. Дубалынын калыңдыгы 163-167 см, бийиктиги 15-37 метр. Күмбөздүн түндүк жагында 3 эшиги, батыш жагында кичирээк бир эшиги бар. Терезеси жок. Шыбына фарсча жана арабча жазылган. Күмбөзгө Карахандар мамлекетинин биринин сөөгү коюлган. Күмбөздүн түндүк жагында короосу бар. Анда арабча, фарсча жазуусу бар бейиттер сакталган. Шырдак биттин чеби 10-12 кылымдарга таандык. Актала районундагы Чолок Кайын кыштагынын түндүгүндө. Ала буга суусунун жээгинен орун алган. Чептин дубалынын узундугу 117 метр. Сакталып калган дубалдарынын бийиктиги 6 метр. Алар баксадан жасалган. Чептин дубалдарында, бурчтарында жана эшиктеринин туштарында мунаралар болгон. Мунаралардын бооруна жаатуу үчүн тешиктер жасалган. Чепти айланада туурасы 20 метр келген арык казылып, суу толтурулган. Эркектердин баш кийимдери кышкысын көрпө тебетей, жайкысын ак калпак болгон. Кыргыз аялдарынын кийимдеринин бири белдемче.
Ал аялдын келбетин келишимдүү көрсөткөн. Ал кара түстүү баркыттан түстүү жиптер менен саймаланып, жээктерине көрпө карматылып, этек жагы бычылган. Бели кур сыяктуу тасмага бекитилген. Белдемчинин аялдар гана кийген. Кыздар үйлөнүү тоюнда күмүш, шууру, бермет, седеп менен кооздолгон шөкөлө кийишкен. Аялдардын негизги баш кийими элечек болгон. Анын формасы ар түрдүү келип, элечек илеки келек деп аталчу. Элечектин жеңил жана жука ак тайыпдан адегенде башка такыя кийип, сыртынан кылдаттык менен оролчу. Тема боюнча суроолор. Материалдык маданият деген эмне? Байыркы таш балбалдардын тарыхтагы мааниси кандай? Бурана мунарасы менен өзгөн мунарасын салыштыргыла. Ташрабат жана Кошой Коргон Шах Фазил жөнүндө айтып бергиле. Кыргыздардын турак жайына, кийим кечесине мүнөздөмө бергиле.